лизинг келишимине кол коюп эми. Өзбек-Кыргыз өнүгүү фонду менен Түп районуна караштуу Түп айыл өкмөтүнүн ортосунда техникаларды алуу боюнча лизинг жол аркылуу келишимге кол коюлду. Анын мөөнөтү 5 жылга чейин 5% үстөк баада бекитилген. Бул механизмдер өлкө аймагындагы айыл өкмөттөрдөгү эскилиги жеткен жана муктаждык болгон атайын техникалар үчүн иштелип чыккан. Бүгүнкү келишим негизинде биз $295.000 4 техника алып берген атабыз. Биринчиден жакында болгон мына табигый кырсыктардын кесепеттерин чечкенге бул техника келет, эртерээк келет деп аракет кылып атабыз. Экинчиден мына биз Түп айыл өкмөтүндө Кыргызстанда административдик территориалдык реформа жүрүп атат да. Айылдар биригип, жаңы кадам, жаңы реформа болуп атат. Ошондуктан ушул жаңы реформаны колдоп, биз жаңы техника, жаңы реформага жаңы техника келип иштеп берсин деп ушундай аракет көрүп атабыз да. Түп айыл өкмөтүнүн курамына Түп, Шаты жана Бирлик айылдары кирет. Жалпы калктын саны 18.000ден ашык. Буга чейин 3 айылга бир эле таштанды төгүүчү унаа болсо, эми жеңилдетилген таризде 4 атайын чарбалык техникаларын алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Калктын саны көп болгондугуна байланыштуу баягы айыл аймактын ичин мусордон арылтуу, тазалоо иштерине аябай кыйналып келгенбиз да буга чейин. Кудайым буюрса бүгүн келишимге кол койдук. Бир мусоробуз, анан бизде баягы айыл болгондон кийин бесхозный мусорлор көп болот. Кышкысын жанагы оттон чыккан отходдор, ошолорду чыгарганга грузовой машина алып атабыз. Анан жарыктандыруулардын освещениялар күйүп кетет, ар кандай болуп калат, ошолорду ремонттон өткөрүү үчүн телескопичка деп коет, ошону алып атабыз. Анан центральный жолдорду, асфальттарды жууп тазалап шыпырганга да бир техника алып атабыз. Алынып жаткан 4 атайын техниканын экөөсү жакынкы күндөрдө берилет. Калган экөө сентябрь айында Өзбекстандан келет. Жаңы технология менен куралган чарбалык унааларды алгач адистер окутуп, иштетүү жолдорун көрсөтүп беришет. Буга чейин эми механик деген бизде штат жок болчу. Жаңы техникалар келип аткандыгына байланыштуу, техникабыз көбөйүп атканына байланыштуу биз вынужденно механик алышыбыз керек, сөзсүз болушу керек. Кудай буюрса аны да дайындайбыз. Ошол эле учурда 5 адам жумуш менен камсыз болот мындан ары. Адистердин айтымында унаалар сапаттуу жана тетиктери Япониянын ишенимдүү фирмаларынан алынып куралган. Белгилей кетсек, Өзбек-Кыргыз өнүгүү фонду дотациядан чыккан айыл өкмөттөргө, калааларга керектелүүчү атайын техникаларды, коомдук транспорттарды алууга ортомчу катары келишимдердин негизинде көмөктөшүп келет. Сарагүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.